Саламатсыңарбы, урматтуу 6-класстын окуучулары. Бүгүн көтө турган тема географиялык кабыктын курамы жана алардын ортосундагы байланыштар. Теманы баштаардан мурда биз алган билимибизди сынап көрөлү. Адамзатынын биосферага тийгизген таасири боюнча тапшырма берем. Анда күн коюп экранды карап турабыз. Бул кадимки эле Игин талаасы. Миң булактын талаасы деп коелу. Талаада талаа зыянкечтери көбөйүп кетти дейлик. Мисалы үчүн курт-кумурскалардын, чегирткенин түрлөрү. Аларды жок кылуу максатында уулуу химиялык заттарды адамдар чачышты. Натыйжада чегирткелер жок болуп кетти. Бирок кийинки жылы түшүмдүүлүгү кескин түрдө төмөндөп кетти. Суроо: эмне үчүн? Суроонун жообун менин өзүмдүн номериме жөнөтсөңөр болот. Эми кайра теманыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз негизинен географиялык кабыктын курамы, курамына эмне кирет жана алардын ортосунда кандай байланыштар бар, ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Географиялык кабык деген бул өзү эмне? Географиялык кабык бул атмосферанын төмөнкү катмарын, абанын литосферанын үстүңкү жука катмарын, литосфера бул жер кыртыш, бүткүл гидросфераны, сууну жана органикалык дүйнөнү кучагына алат экен. Жана алар бири-бири менен өтө тыгыз байланышта болуп турат. Алардын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Ал мыйзам ченемдүүлүктүн биринчиси бул бүтүндүүлүк. Орусча целостность деп коет. Бүтүндүүлүк бул географиялык компоненттер түзгөн элементтер бул бири-бири менен тыгыз байланышта. Же болбосо бирдиктүүлүк деп койсок болот да. Бири-бирисиз эч качан жаратылышта жашай албайт. Климат, суу, топурак, рельеф, жаныбарлар дүйнөсү, өсүмдүктөр жана адам баласынын таасирин дагы кошуп койсок болот. Бул баардык компоненттер бири-бири менен дайыма байланыштуу болуп турат. Эгерде бул компоненттер бирөөсү эле өзгөрсө, же болбосо